Саламатсыңар, балдар? Ой, азаматтар, отыруға. Балдар, манайыңар жакшыбы? Ой, азаматтар. Анда силер менен биргеликте сабакка өлгө түзүү максатында манайыбызды дагы болсо көтөрүп алабыз. Азыр ар бир топтон бирден окуучу доскага чыгабыз. Кана, биринчи топтон кел. Балдар, азыр артыңардагы сырдуу сандыктарда кандайдыр бир организмдерди салабыз. Ошолорду силер көзүңөрдү жумуп, колуңар менен кайсыл нерсе экенин аныктайсыңар. Кайсыл топтон аныктаган болсо, анда ошол топко бирден упай кошулат. Түшүндүк, Балдар, азыр Умар мына предметтин ичине колуң саласың дагы, бул предметтин сырдуу сандыктын ичинде эмне бар экенин айтып бересиң. Эгер таппасаң, сенин тобуңдагылар ошол нерсенин эмне экенин айтпайбыз, эмне менен азыктанат, ал кайсыл жерде жашайт, мындай божомолдуу түрдө айтып бересиңер. Эгер таппаса, түшүндүңөр, даярбызбы? Кана баштадык. Умар башта. Эмне экен, Умар? Чымчык. Кандай чымчык экен? Кандай канаттуу экен? Эко экен. Ошондо сенин акыркы жообуң бул эмне? Чымчык. Канаттуу. Туура айттыбы, балдар? Кол чаап коебуз, азаматсың. Элеонора. Күчүкпү? Туура таптыбы? Коюн. Коюн. Туура таптыбы? Ой, азамат. Азаматсың. Балдар, азаматсыңар. Силер сырдуу сандыкчанын ичинде кандай жаныбарлар бар экени жөнүндө билип алдыңар. Бул силерге упай. Кана акбар көрчү? Эмне экен? Билбай, чыжык. Туура таптыбы? Ой, азамат. Токпу? Же корозбу? Балдар, биз азыр силер менен сырдуу кутучадагы жаныбарлар менен тааныштык. Азыр ушул көгүчкөндөрдү учурабыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын баалуу көрсөткүчү боюнча түшүндүрүп берейин. Бүгүнкү сабагыбызда окуучулар тапшырмаларды толугу менен аткарса, берилген суроолордун бардыгына туура так жооп бере алса, топтордо өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алса, анда бүгүнкү сабакта 5 деген баа алат. Эгерде окуучулар тапшырмалардын бардыгын толугу менен аткарып, берилген суроолордун кээ биркилерине жооп бере албай калса, кээ бир суроолорго, анда 4 деген баа алат. Бүгүнкү сабагыбызда окуучулардын, кээ бирки окуучулардын кызыгуусу жок болуп, досторунун сөзүн бөлгөн болсо, анда бүгүнкү сабакта 3 деген баага ээ болот. Мен ойлойм, бүгүнкү сабакта эч бир окуучу 3 деген баа албайбыз. Анда балдар, алтын эреже менен тааныша алабыз. Бүгүнкү сабагыбызда кандай алтын эрежелерге ээ болушубуз керек? Кана ар бир топтон бирден окуучу айтып коелучу. Сабакка активдүү катышуу. Ой, азамат. Кол көтөрүп жооп берүү. Ой, азамат, туура. Мен. Биримдикте болуу. Ой, азамат, биримдикте болуу, сөзүн бөлбөө, тазалыкты сактоо, убакытты туура пайдалануу, берилген тапшырмаларды өз убагында аткаруу деген жыйынтык менен биз алтын эрежени кабыл алып алабыз. Бүгүнкү сабакта ар бириңердин активдүүлүгүңөрдү мен мындай упайлар менен баалап турам. Сабагыбыздын акырында ким канча упай алган болсо, ошонун жыйынтыгы менен баа алып кетебиз. Көбүнчөсү ушул упайларды алганга аракет кылгыла. Балдар, өтүлгөн теманы бышыктап алуу үчүн үй тапшырмасына мен атайын постер усулун силерге дайындап келдим. Ал үчүн силерге мындай таркатмаларды берип өтөм. Ар бирибиз ошого карап жооп беребиз. Мына силерге кошобуз.
Азаматсыңар, бардық топтор даяр экен, а? Даяр болсок, анда келип доскага чаптасак болот. Кел. Окуңар. Бул сүт эмчилердин өпкөсү кокону кемирчектен турат. Кемирчекте байланталар жайгашкан, үн чыгаруу үн пайда болот. Өпкө аркылуу дем алат. Ой, азаматсың, кол чаап коебуз. Көпчүлүк сүт эмүүчүлөрдүн карыны бир бөлүктөн турат. 9 каттан жана жумурттан турат. Чоң карынга түшкөн азыктар ферменттердин таасиринен жумшарат. Ой, азаматсың. Чаптайсың балам. Тамак менен шилекей аралашып кулкунга барып, андан карынга барат. Бул ичегилер ичке, туз ичеги, жон ичеги болуп бөлүнөт. Бул ичке ичеги ашказандан келген азык заттар буга берилет. Ал эми ичке ичеги болсо жон ичеги өткөрүп берет. Ой, азаматсың. Бул сокур ичегиси, бул организмден өтпөгөн заттар, зыяндуу заттар ушул жерде болот. Ой, азамат, туура. Бул бөйрөк машбутчакка окшош. Ал бел омурткасынын эки жагына жайгашкан. Бөйрөк сырткы жана ички катмарларынан турат. Ой, азамат. Бул биттин оз көңдөйү. Оз көңдөйүндө биринчи эле тиш жайгашат. Кашка тиш бул чоң азы жана кичине азы болот. Балдар, бүгүн силер менен жаңы тема өтөбүз. Сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүшү жана өрчүшү. Өткөн сабакта силер менен сүт эмүүчүлөр жөнүндө жалпы маалымат алганбыз. Алардын ички сырткы түзүлүштөрү жөнүндө азыр сабагыбызды бышыктап алдык. Сабактын максаты менен талкуулап алайлы. Кана бүгүн сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүшү жана өрчүшү деген темада биз эмнелерди билип алышыбыз керек? Алар кандай жол менен көбөйүшүн Билишибиз керек экен, туура. Алардын уруктануусу кандай жүрөт экенин билишибиз керек. Ой, азаматсың. Балдар, силердин максатыңар менен менин түзүп келген максатым дал келе экен. Анда бардыгыбыз доскага көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабакта силер сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүүсүн, өзгөчөлүктөрүн түшүнөсүңөр, логикалык ой жүгүртүүңөрдү, салыштыруу жөндөмдүүлүгүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Табиатта жана жаныбарларга аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Эгерде сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүү жолдорун түшүндүрө алсаңар, аларга мисал келтире алсаңар, сүт эмүүчү жаныбарлардын класстарын бири-бири менен салыштыра алсаңар, анда бүгүнкү сабагыбыз толугу менен максатына жетип, бардык маалыматка ээ боло алабыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз боюнча силерге атайын видео слайд даярдап келдим эле. Анда көңүлүңөрдү доскага бургула. Кана балдар, видео материалдан эмнелерди көрдүк? Сүт эмүүчүлөр кантип көбөйүшөт экен? Сүт эмүүчү жаныбарлар балдар, булар айрым жыныстуу жаныбарлар. Сүт эмүүчү жаныбарлар, булардын уруктануу жолу иштен жүрөт. Буларда ургачылары түйүлдүгүндө өздөрүнүн организмдерин уруктануу процессинен кийин чоңойтушат. Азыр тема боюнча ар бир топко тапшырмаларды берем. Тапшырмаларды аткарабыз. Силерге убакыт 7 мүнөт убакыт берем, Биринчи топ, силер сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүүсү жана өрчүүсү боюнча маалымат жазасыңар. Экинчи топ, сүт эмүүчүлөр классы негизинен 3 класска бөлүнөт. Тондуулар классы, баштыкчалуулар классы, анан жумуртка туучулар классы болуп. Бул жерде силерге эки классты бири-бири менен окшоштук жактарын, айырмачылык жактарын Вен диаграммасы усулу аркылуу бересиңер, жазып бересиңер. Үчүнчү топ, силерге конверттердин ичинде атайын адашкан сүрөттөр бар. Бири-бирин аралаштырбайбыз. Ошол сүрөттөрдү 4 бурчка
бириктирип клейлеп туруп, анан кайсыл жаныбарлар экенин, алар кандай жолдор менен көбөйөт, алар кайсыл класска кирет, ошол жөнүндө маалымат жазасыз. Баштадык анда. Кана балдар, ар бир топтун презентациясы бүтүптүр. Анда биринчи топтун презентациясына көңүл бурабыз. Биздин топто сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүшү жөнүндө берилген. Сүт эмүүчүлөр айрым жыныстуулар, алардын уруктануусу ичте жүрөт. Алардын эркектердин уруктары жупурукта жетилет. Бул түйүлдүктөнү, бул жерде эне менен баланын киндиги жайгашкан. Бул жерде түйүлдүк ичегиси жайгашкан. Азаматсыңар. Жумуртка туучулар, алардын балдары жумурткадан чыгат. Жана эң чоң жумуртканын көлөмү 15 мм болот. Тамак бөлүүчү заттар көп экен, энесинин денеси дагы өрчүйт. Бул баштыкчалуулар, буларда майда тамак болуучу заттар аз болот жана жука белок менен катмары курчалып турган. Жатында бирок анын тону жок болуп турат. Алар баягы балдарын жумурткадан эмес, алар балдарын баягы туушат экен. Анын теринин түзүлүштөрү абдан калың болот. Адашкан сүрөттөн пазл усулу берилген. Биз пазлды чогултуп, чогултканда куала чыкты. Куала Австралияда жашайт. Дарактардын үстүндө жашайт жана бул жалбырак менен азыктанышат. Баласын төрөгөндөн кийин бул чөнтөгүнө багып чоңойтот. Баштыкча кумурска чөнтөк классына кирет. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздагы теманы аябай жакшы презентациялап бердиңер. Презентацияга чыккан окуучуларды баалап алсак, оны балага бер. Бүгүнкү сабагыбызды бышыктап алабыз. Бардыгыбыз көңүлдү доскага бурабыз. Мен силерге атайын бышыктоо тест даярдап келдим. Ошол тестке көңүл бурабыз. Варианттарын кол көтөрүп жооп беребиз. Жумуртка туучу жаныбарлардын ичинен кайсыл сүт эмүүчүнүн териси баалуу? Көңүл бурабыз. Азаматсын, туура. Кайсыл сүт эмүүчүлөрдүн тиштери жок? Кайсыл сүт эмүүчүлөрдүн тиштери жок? Ой, азаматсын, туура таптың. Жумуртка туучулардын экен. Кайсыл сүт эмүүчү баласын боюнда 20-21 ай көтөрөт? Келчи, Нурсезим. Ой, азаматсын. Кайсыл жаныбардын сүтү дүйнөдө эң кымбат экен балдар? Чычкан. Эми карала балдар. Эмне үчүн чычкандардын сүтү дүйнөдө эң кымбат экен? Башка чет мамлекеттерде чычкандан сүт алыш үчүн 4000 чычкандын багып, ургачы чычкандарды багып, алардан 1 литр сүт алат экен дагы. Медицинада, атайын фармакологияда дары-дармектерди жасашат экен. Бул кандай дары-дармек болду дегенде, алар адамдардын кан айлануу процессин жакшыртуучу дарыларды иштеп чыгат экен. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар? Бүгүнкү сабак жаккан болсо, анда кол жаңсоо эрежесин көрсөтүп койгулачы. Эгерде бүгүнкү сабак жаккан болсо, колубузду, баш бармагыбызды өдө көтөрөбүз. Бүгүнкү сабакта жакшы түшүнбөй калган болсоңор, бул жака көрсөтөбүз. Таптакыр түшүнбөсөк, анда бул жака көрсөтөбүз. Кана, бүгүнкү сабак жактыбы? Ой, азаматсыңар. Үйгө тапшырма балдар. Бардыгыбыз үйдөн китебиңерде 127-чи бетти жумуртка туучу сүт эмүүчүлөрдүн сүрөтүн альбомго тартабыз. Берилген суроолорго жооп жазабыз, таблица толтурабыз. Сабакка катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Саламатта баргыла.